Биринчиден Алмамбет Насырканович жаңы жетекчилик кызматка келишиңиз менен куттуктайм. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Жогоруда мына кесиптештерим да баса белгилеп айтып кетти. Сиз ошол ЭТТ боюнча бир жакшы маалыматтарды бердиңиз да. Ошол учурда биздин орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү аябай күтүп атышкан, сүйүнүпчү. Ушул боюнча салык саясатында өзгөрүү болобу ЭТТ боюнча? Урматтуу Илимбек Кубанычбекович, биздин президентибиздин бизге тапшырмасы бар. Бизге ушул бир жумалык мөөнөттүн ичинде ошо ЭТТ боюнча бүт жанагы кайсы товарлар калат, кайсы товарлар алынат, жана крупный алыш керек, мааниси жок. Орто жана кичи бизнести кыйнаган жана 13 миң деп атпайбызбы? 13 миң бул жөн эле наименование товаров. А эгерде 13 миңди расчетлеп этсе 6 миллионго чыгып кетет да. Ошондуктан ошол товарлардын азыр дээрлик баягы бир 90% алынат. Ошол тапшырманы биз алдык, ошонун үстүнө мына кабинет министри иштеп атат. Жакын арада буюрса чечимдер чыгат. Эми ошо сиз жаңыдан жетекчилик кызматка келгенден кийин ошол орто жана чакан бизнестерге бир аз жеңилдешилген колдоолор болобу? Мисалы убактылуу, мисалы жаңы ачылган ишканага бир 6 айлык периоддагы бир налогтон жеңилдетилген бир шарттар. Андай жеңилдиктер, шарттар атайын өзгөчө мында бөлүп караган жок, бирок негизи ушул малый жана средний бизнести колдоо боюнча мамлекеттин позициясы, өкмөттүн, жаңы өкмөттүн позициясы, анан приоритети бар. Ушул багытта эми элибиздин көпчүлүгү орто жана чакан бизнесте эмгектенишет да. Ушул себептен ушул жакты приоритеттүү багыт катары алсаңыздар, анан бир ошо өзгөчө ошо салык саясатында инвестиционный климат түзүп берсек ишкерлерибизгечи. Себеби көпчүлүк учурларда башка сырт жактарга чыгып кеткен ишкерлерибиз болуп атат да. Андан кийин Алмамбет Насырканович, өзүңүзгө дагы маалым, ошол салык саясатында өзгөрүүлөр болгондон кийин акыркы учурларда ошол сыртка чыгып аткан жарандарыбыз кандайдыр бир аз эле суммадагы акча каражаттарынан улам баягы билеттери күйүп кеткен убактар болуп атат. Ушуну кандай бир упрощенный вариантын иштеп чыгасыздарбы? Мисалы ошо аэропортто эле төлөп, дальше ал улап кете берсин дегендечи мындай жолун. Урматтуу Илимбек Кубанычбекович, негизи бул бардык жерде эки бир маселе бар да. Мамлекет менен салык төлөөчүлөр, мына өнүккөн мамлекеттерде да дайым дискуссия, телегей тегиз мамлекеттерде эле дискуссия парламенттерде 90% салык боюнча. Лондон, Япония бардык жер. Анан бул табигый нерсе да, мамлекет болгон жерде мамлекет көбүрөөк алабыз дейт, бизнес наразы болот, бирок парламенттик площадка бул ошол компромиссти издөө да. Мисалы үчүн адилеттик баарына болуш керек, салык төлөөчүгө дагы, мамлекетке дагы. Анан мамлекеттин бир рычагтарынын бири ушул, жана аэропорттон кармап. Бул эми бир чети тарбиялайт адамдарды, жоопкерчилигин күчөтөт, анан жана салык төлөө маданиятын дагы жогорулатат. Биз бу жерде баягы баарын эле алып салалы дегенден качсак да, мамлекеттин дагы мына силер мамлекетчилдерсиңер. Мамлекет дагы ошентип өз жарандарын тарбиялаш керек. Азыр жарандарыбыз үчүн бул ачылыш эмес. Баардыгы билет. Эгерде карсы болсо аэропорттон уча албайт. Ошондуктан бул биринчи кезекте бул тартипке алып келет. Ошондуктан мындай механизмдерди тескерисинче силер колдоп бергениңер жакшы болот. Рахмат. Алмамбет Насырканович, бундай сиз туура айтып атасыз. Биз эл менен бийликтин ортосунда бир компромиссте орто баягы салык саясатын колдойбуз. Элибизде эле мына көрүп атпайсызбы, миллиарддаган салыктарды төлөп атат. Элге туура түшүндүрсөк, маалымат жеткиликтүү болсо, кыргыз эли баягы салыктан качпайт экен. Аны далилдеди. Мен айтып атканым просто ошол салыкты төлөбөсүн эмес, төлөсүн. Бирок ошол жерден эле сразу жолун улап кете бергенге бир шарт түзүп берсек, бул дагы баягы өзүңүз жогоруда айтып кетпедиңизби, цифровизация депчи. Жеңилдетүү максатындачы бир төлөсүн. Ал мындай аэропортко келип, азыр мындай аэропортко келет, фамилиясы чыгып калса кайра артка кетет. Атыгы жерден аэропортко келип, ошол жана болор болбос деп атпайсызбы? 1000 сом болсо ошол жерден карточка менен төлөдү, кетти, болду. Мен ошону айтып атам да, салык кызматкерлери же болбосо определенный бир окошко ачып. Цифровизация эле чечип коет. Ошол жерден эле салыкты төлөдү, жашыл күйдө өтө берет, болду. Бул нерсе алдыда программаңызда бар, буюрса ишке ашат, а? Да, Илимбек Кубанычбекович. Ушул норма, сиз айтып аткан норма. Бул кодексте турат. Колдоп берсеңер, ошол иштейт. Биз макулбуз. Усложненный болуп калган. Кайра артка келиш керек.
билети күйүп кетет. Ооба, убактысы Жумушу тияктагы жумушу жылдырылат. Ошондуктан аэропортко келди, азыр 1 саат эрте келет го. Келди, регистрациядан билди, 15 мүнөттө төлөдү, кетти, бүтү. Мен ошону айтып атам ушу. Азыркы мыйзамда бар, мына бул мыйзамда бар. Ошону жеңилдетип, ушу аягына чейин чыгып берсеңиз, анан экинчиден сиз айттыңыз ошо автотранспорт налогун дагы бошотобуз депчи. Буюрса бошотулабы бул жагы?